Туугандар, эгерде кимде ким арендага без депозит, без ничего машина издеп аткан болсо, Easy Drive таксопаркынан сонун жаңылык. Бул парктан машина алсаңыздар, без депозит, без ничего. Машинелердин арендаларын айта кетсем. Экономдор 1800дөн без выходной, комфорттор 2100дөн баштап 2600гө чейин жылына комплектациясына жараша. Комфорт плюстар 3100дөн 3400гө чейин алардагы жылына комплектациясына жараша туугандар. Керектелүүчү документтер: паспорт, права, регистрация, кисарт, парковый самозанятый болгону бул жерде жардам берет туугандар. Келсеңиздер бүт бардык документацияларыңарды бүтүрүп берет. Кисартыңарга чейин өздөрү бүтүрүп беришет. Ошондой эле кошумчалай кетчү нерсе туугандар, жаңы келген водительдерге мен айткан суммадан ар бир машинеге 200 рубльдан скидка кылып бермекчи туугандар. Телефон номерин, адресин видеонун астына жазып коем. Ошол номерге чалып, келип машинаны алып, таксини кыла бересиздер. Кеттик анда видеону дальше уланталы. Өзүңүздөр жакшы билгендей эле өткөндө машинени мында коюп турайын. Машинени могу пятерочканын астында бирөө уруп айтпай кеткен экен. Гаишниктер келди, буну айтты, короче, буну бир машина тийгенде эмес деп, көрбөгөндөн предположениясы все равно мындай. Неме болбойт да. Бирөө жарым эле буну түртүп кеткен окшойт, массаспы дейт. Ладно, массас болсо деле кара дедим, задний крылосу дорого стоит. Мен каскасына 200 миң берем, страховойну 23 миңге кылдырам, 1 жылдык без ограничения кылдырып десем, ладно, протокол түзүп кетти. Эгерде адам кыла турган болсо сотко ашат деди. Эгерде бирөө жарым боло турган болсо, жанагы виновник табылса, страховой төлөп берет деди. Барып камерадан карасак, именно пятерочканын камералары именно ушул машина турган жерди тартпайт экен, могул зданиянын. Бул жак бетин, бул жагы карап турганы могул зданиянын аркы бетин тартып турат экен, короче. Ошондой история болду. Анан кийин жанагындай независимый экспертизага алып барып жаздырып келдим. Ал независимый экспертизасы билбейм, ал жөн эле барып өзүң ремонт кылып алып, и дальнейшем экспертизанын жанагы немелери чыккандан кийин ошонун эсебинен кийин акчаңды чыгарып алсаң болот экен да. А так билесиңер го, ДТП болгондон кийин виновник табылып жанагындай неме болмоюнча машинени оңдоткону болбойт. Экспертизадан барып өтүп келдим. Вроде адам кылды дейин десең, могул полоскасы бар жер катуу да, бир кыйла элечи. Оңой менен буну ийип деле болбойт. Азыр көрөбүз, фантус менен эле кечээ күнү экспертизадан неме болуп келгенден кийин буну түздөп туруп иштеш керек да. А то буну түздөбөсөм клиенттер жалоп кылып, фотоконтролдо өтпөшү мүмкүн да, миятина депчи. Ушундай туугандар, машинени жуудуруп алып келип тазалатып бияка коюп койдум, үй жакачы. Үй жака коюп койдум. Үй жака коеюн десем, эмне жаман болуп атат? Азыр жамгыр жаап, шамал болоюн деп, катуу шамал боло турган болсо, могу дарактар бүт эскирип, чирип калган да. Ушу жерди бүт баардыгы кулап түшүп калбасын деп атам, тем более экиге бир жагы кургап калыптыр. Ошондон неме кылып алысыраак койдум эле, үйдө могу жол жакачы. Азыр шлепкачан чыгып эле, могу фантус менен могу тарттырып көрөйүнчү, болобу деп чыккам. Болуп калса жакшы, эч нерсе болбой элечи. Чтобы сразу эле машинени нарак берагын каратып туруп эле керектүү нерселерди алып таксиге чыга бергеничи. А то 2-3 күндөн бери эле же таксовать эте албайм, же башка кыла албайм. Протоколду жазып берди эле. Эми бу 1-2 айга созулуп кетиши мүмкүн. Өзүң эле оңдото албайсыңбы дейт. Эми просто жалко да, просточу. Жана страховой хотя бы монун ар жак бер жана кичине тыйын чыгарып берсе жакшы болот деп үмүт кылып чакырдык эле. Алар дагы эми 1-2 ай аны табабы, таппайбы. Үйдүн башында камера бар экен, городской. Ал городскойдагы вообще эле могу сол жак тарапта карап турат экен. Кыскасы билбейм эми кантип табат, кантип жок. Көрөлүчү азыр могу жармашабы экен бул жерге. Bunun күчү жетпейт экен буга. Айтып атпаймынбы, могул жерде могу ребрасы бар да, катуу жеричи. Бул фантус менен деле оңой менен чыккыдай эмес экен. Же катуураагын кармаш керекпи, мындайдынчы, могул да жумшак болгонго. Же бир аз суулап туруп көрүш керекпи, аз көрөйүнчү. Короче, бул жерине фантустун күчү жетпеди. Буну могул жактан колду салып туруп деле айтып атам го, бул жер
катуу жери депчи, оңой менен деле түздүргүдөй эмес. Эмесе канча сила менен түртүп атам мынаны делечи. Буну жөн адам оңой менен жүгүрүп келип теппесе эле монтип кирип кетпесе. Могу ребрасы бар жери все равно чыкпай атат. Кайра эле ордуна барып калып атат эми. Күч жетпей атат все равночу. Оңой катуу эмес да, могу именно могу сызыгы бар жеричи. Бир аз кол менен эптеп түрттүм. Бирок мынау ребрасы түзөлгөн жок. Бул фотоконтролдон өтпөй калышы мүмкүн да, точночу. Аккуратно күчтүүрөөк нерсе салып бир аз түзөш керек экен. Дагы жакшы могу аркасында полностью шум изоляция бар экен. Каттуураак бир нерсе менен түртсөң дагы жанагы учу чыгып калбайт да. Так, все равно кол менен кылып болбойт экен. Жанагындай неме кылгандарга алып барыш керек экен все равночу. Кузов менен заниматься эткендерге алып барып күчтүүрөөк нерсе менен тарттырбаса. Ал просто кол менен кылган беш толку экен. Олардын ордуна кайра киргизип коеюн. Бүгүн как раз метро Царицынага барат элем. Ошол жака барганда Рамазан таксырдын кузовный ремонт кылган усталарын алып барып аккуратно бир нерсе менен тарттырып коеюн. Машинени жүргүзүп алып Рамазан таксырдын сервисине жөнөдүм. Келсеңиз балдар ал жерин өзү түздөп берет деди. Дагы бир-эки эшик жеринде жанагындай точкалары бар. Ошол жактарын да карап, бир сыра нар жак бер жагын дагы көргөзө келейин. Анан кийин полировка кылган балдары барбы экен, барып сурайлычы. Кеттик анда. Так, мынакей туугандар, пробка щитине бүт жанагындай строительный компаниялар биригип алып, аккуратно уже немесин башташты. Ремонтунчу. Мынакей жарыкта бир көргөзөйүн, канчалык деңгээлде күйгөнүн жанагындачы. Укмуш эми жанагындай техникалар келип туруп, батпай кетиптир. О, күйгөн жерин көрдүңөрбү? Такыр эч нерсеси калбай калган. Ар кайсы компаниядан келишип, бүт мондай реставрацияга даярданып атышат, техникаларды түшүрүп. Какой-то бир же тендер өтүп атабы, же какой-то билбейм, какой-то бир компания неме кылып алабыз депчи, оңдоп беребиз деп тендер өтүп атат окшойт да, чото бир. Тендер өтчүдөй көрүнүп атат магачы. Ар ким өзүнүн ондай палаткаларын тизип алыпчы. Укмуш эми. Ушундай туугандар, азыр Рамазан таксырдын барып туруп сервисине барабыз. Машинени оңдотуп, бүгүн кечиндеби же эртеңби буюрса ишке чыгабыз. Ситуацияларды да бесира шаарды көзөмөлдөп көрөбүз кандай болот экен. Азыр, короче, Рамазан таксырдын усталарына барсам, буну жанагында удаление миятина менен мягкий молоток менен кылыш керек экен дейт. Жанагы өзү дагы ребрасы бар эмес беле? Ал жерин чыгара албайбыз биз деп ошентет. Азыр Хованкага келдим. Бүт ушундай автосервис ошого окшогон жерлер аз көрөбүз эми канча кылып берет болду экен. Так, туугандар, азыр мынакей Хованкадагы бир мастерге келдим. Айтсам 15 миң дебейм, 13 миңге кылып берем дейт. Идеальный кылып, бирок жанынан тешет экен анычы. Ёлки. Тешип анан кийин кылып берем. Молда оң жагында да бир эшик бар эле. Эшиктин миятинасы. Экөөнү кошуп канча кылып берет билбейм эми. Придется часа 2-3 заниматься деп атат. Эшикти кошуп канча кылып берет билбейм. Ёлки, хотя бы жанагы виноваты тапканда эми, хотя бы страховка ошонугунда төлөп бергенде дагы хотя бы минус болбогудай болупчу. Так, мына коюн, азыр чыгып кетти. Ушундай, азыр онон 1 сааттай бүтөм дейт, 1 сааттан кийин сеники менен кылам дейт. Бүгүн успеть этсе кылат, саат кечки саат 4 болуп атат. Көрөбүз азыр.
Да. Так, туғандар, бир сыра көргөзүп коеюн кандай кылды. Так, мынакей миятина болгон жагы чоткий кылып орундай кылды. Могул жерден тешип, отверстие сверлитетип, анан кийин киргизет экен ал жагы. А так инструмент жетпейт экен туғандар. Бул жак эшигинде могул жеринде миятина бар эле. Аны кылып берди. Точечный краскаларын бүт краскалап берди. Короче, общий болуп 18 000 рубль кетти туғандар. Мынакей көрдүңөрбү? Эгерде бирөө жагы миятина кылып бир жерин кичине киргизип, недоступный жерлер боло турган болсо, еще дороже болот туғандар. Неси минус экен? Жанагынтип бүт эгерде бул жак эшигин дагы тешти, инструмент жетпейт экен, атак тешип, ордун кайра заглушка менен жаап коюп туғандар. Ошондой кичине миятина болсо дагы бодренько акча ала бергиле. Эгерде бирөө жарым ушундай кыла турган болсо, страховка дагы жанагынтип өзүнчө аз эсептеп жанагындай кыла турган болсочу туғандар. Бул жак эшиги 3000 болду, аркасы 15 000 бүттү туғандар. Ошондой. Так что бола берет, өзүм кылып алам, андай мындай десеңер, ушинтип жаныңарда эле ушундай акча кетет туғандар. Ушундай. Ушундай туғандар. Буюрса, машина полностью даяр болду. Полностью жудуруп тазалатып алып, кайра таксиге чыгып, аккуратно ишти баштайбыз. Кеттик анда.